Bismillahirrahmanirrahim. Алла Таалаға мақтаулар, жана сүйіктүү пайғамбарыбыз Мұхаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламға салам салаваттар болсын. Өтө бир кайгылуу, абдан бир зарыл суроо келген экен WhatsApp аркылуу. Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз дейт. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Аллага шүгүр, жакшы. Азыр өтө кыйын жагдайда абалда турам. Сизден насаат сурайын дегем дейт. Мен Москва шаарында эмгектенем, жашым 34-тө. 2016 жылы үйлөнгөнмүн. Сүйүктүү жарым менен 8 жылдай чогуу жашадык. Түндөс аялым жумуштан чыгып үйгө келген жок. Мага SMS жөнөтүп туруп WhatsApp'тан. Жоомду бер деп жатат. Эч себеп жок бизди ажырашканга. 8 жыл чогуу жашап, бир да кол көтөрүп, же ичимдик ичип келип, уруш жаңжал чыгарган эмесмин. Ортобузда алтындай уулубуз бар. Мен уулумдун келечегин ойлоп, абдан кыйналып турам, кабатыр болуп турам дейт. Үй бүлөлүк маселе жалпыбызга маалым болгондо эки тараптан болот. Баягы шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дейт эмес бата бабаларыбыз. Айтайын дегеним, сиз жеңебизди ошол абалга кириптер кылып, ошондой абалга дуушар болууга түртүп, жаман тарабынан себеп болуп калган жоксузбу? Аял зат адатта акыл эси жайында болгон, ыйманына кулак салган аял зат антип жөн жерден андай жолго барбайт. Ошол себептен өзүңүзгө да бир сара эсеп салып коюңуз. Өзүңүздөн кемчилик кете турган болсо, ошол нерсени жоюп, барып жакшынакай элдешип үй бүлөн сактап калыш керек болот. Анан бардыгы кимден кемчилик кетпей койбойт. Бирок сизден одоно чоң кемчилик кетпей, маселе сиз айта тургандай болсо, анда келинчегиңиздин акыбалы өтө кыйын. Эртерээк Кудайдан коркуп тооба кылып, антип үй бүлөсүн чамбасын. Башка бирөө балдарынын атасынын ордун басып бере албайт. Айтканым бекер эмес. Мына колубуздагы Сунан Абу Давуд хадис жыйнагын бизге Мухаммад Авам устазыбыз, шейхибиз, алымыбыз, Аллах ыраазы болсун, тахкыйк кылып жеткирип берген. 3-томунун 111-бетинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сахих тастыкталган ишенимдүү төмөнкү хадис келет. Айюм имраатин саалат заужаха талакан фи гайри ма ба'син фа харамун алейха раихатул жанна. Кайсыл бир аял заты күйөөсүнөн зарылчылыгы жок, жүйөөсүз, себепсиз талак сурай турган болсо, ага бейиштин жытын жыттоосу арам болуп эсептелет дейт. Бейиштин жытын жыттоосу арам болуп эсептелет дейт. Анан бул Сунан Абу Давудга Ханафи Ахмад Захранфури аттуу чоң аалымыбыз рахимахулла Базлул Мачхуд фи халли Сунан Абу Давуд деп түшүндүрмө жазып кеткен. 8-томунун мынакей 253-бетинде бул хадиске түшүндүрмө берип жатат. Кайсыл бир аял зат күйөөсүнөн талак сураган болсо деп атат. Мындайча айтканда, акча берип ошого талагын сатып алабы, же жөн эле менин талагымды бериңиз, биз ажырашабыз деп талак сурайбы? Зарылчылыгы жок сураса дегени фи гайри шиддатин юлжиуха илал муфарака. Эми жашоодо эч ким периште эмес. Ар бир адам кемчиликтүү, бирок одоно адамдын көңүлүн калтыра турган, туңгуюкка кириптер кыла тургандай, одоно ажырашууга, үй бүлөнүн баалуулугун таштап, көзгө илбей ажырашып кетүүгө өтө бир катуу жагдай жок туруп талак сурай турган болсо, фа харамун дейт. Бул иши түшүндүрмө берип атат. Ай мамнуун анха раихатул жаннати аввала марратин. Мындайча айтканда, алгачкы адамдар менен бейишке кирбей калат. Тузакка түшүп калыш коркунучу бар деп атат. Имандуу адам акыйда ишеним боюнча, ахли сунна вал жамаа ишеними боюнча, имандуу адам акыртуу сөз бейишке барат. Бул дегени себепсиз талак сураган аял бейиштин жытын жыттай албай калат, алгачкы адамдар менен эсеп кысапсыз бейишке кире албай калат. Абалы оор жагдайга дуушар болуп калышы мүмкүн деген сөз. Кээ бир аалымдар айткан, Ханафи чоң аалымдардын бири Шейх Мулла Али Кори Миркатул Мафатихта айтат, бейишке кыйналып канча кыйынчылыктардан өтүп кирген чакта дагы бейиштин жытын жыттай албай калыш коркунучу бар. Анткени Бухари Муслимде эскерилгендей, бейиштин жыты алыстан, канча жыл алыстык аралыктан жыттанып турат дейт. Ошол себептен келинчегиңиз, эгер сиз тараптан кемчилик кетпей, келинчегиңиз жөндөн жөн эле көңүлү башка келип сизден талак сурай турган болсо, чоң коркунуч бар. Ошол үчүн эки адам акылдуу болуңуздар, экөөңүздөр тең балдардын келечегин ойлоп, жакшынакай андай мындай нерсеге көз жумуп унутуп, тообого келип, үй бүлөнүн баалуулугун сактап калыңыздар. Ошо маселени тактап сүйлөшүңүз. Анан жок болду, жашабайбыз деп чекит кое турган болсо, анда аял заты ал учурда өзүнө кылган болот. Кудайым үй бүлөлөрдүн себепсиз ажырашуусунан сактасын, балдар тирүүлөй жетим атанбасын, аял затына дагы, эркектерге дагы түшүнүк берсин, эркектерден кайрат кетпесин, аял затынан уят намыс кетпесин.